Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, жалпы мекендештер, жер изөөчүлөр, тез кабардын дайымкы күйөрмандары, сак саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Оштогу Кайрагачтан аябагандай сонун фундамент менен болгон жер тилкесини чагылдырып көрсөтүп берем, туугандар. Үй салам дегендер, жер издеп жаткандар, берүүнү күзөтүп туруңуздар, дарегини билип алыңыздар. Оштон чыгасыздар, 30 адырды көздөй жүрөсүздөр, Ош-Бишкек трассасы. 30 адырдан бир аз эле өтсөңүздөр Кайрагачка келесиздер. Тетиги жерде жакшы билсеңиздер керек. Жаңы ачылган маркеттен бир аз эле бери өтөт экенбиз. Жалпакташ дүкөнүнө бет маңдай түз эле сол капталга бурулабыз. Ал эми бул жерден бир аз андан ары жүрсөңүздөр, Тойчу айылынын аркасына барасыздар. Ал жака өтпөйт экенбиз. Солго Жалпакташ дүкөнүнө бет маңдай мына көчөгө бурулуп, түз эле 100 эле метр кирет экенбиз. 100 эле метр. Аябагандай сонун деди. Жүрүңүздөр, чоң көрөлү. Мощный фундамент менен болгон жерди көрөлү. Мен жана сиздерге айткандай, Ош-Бишкек трассасынын боюна, Кайрагач айылына жаңы конуштан трассага жакынкы жерден сатка коюлган аябагандай сонун фундамент менен болгон жер тилкесине келдим, туугандар. Шашылыңыздар, чамданыңыздар. Бул жер буйруса тез эле сааттарда, тез эле күндөрдө сатылып, таппай калышыңыздар толук ыктымал. Эси жанымда, сурайын, билейин, тетиги ишкерки тарапка чейин кирип сиздерге түшүндүрүп айтып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Тынчсызбы? Кызматка чакырган экенсиз? Жерди сатка коюп турсуз. Сатыкка койдум ошо үйдө. Мына фундаментти караңыз ага. Ичиңиз ачышпай атабы, ушундай фундаментти сатыпчы. Кереге сачка туру келип атат да. Салган экенсиз да мунун дагы, узунунанчы. Узунунан туурасынан жакшы кылып эле салдым эми. Өзүм жашайм деп. Ооба да өзүмө салганмын бул үйлөрдү. Канча сотук жерде жайгашкан ага? Бул өзү 8 сотук. 8 сотук. Ооба. Узун турасы ошондо 20га 40. 40 ооба. Айтсак, бул жагы фундаменттин узун турасы канча болду ага? Бул жагы 12,5. Аха. Нарагы 21. Охо. 21 узуну. Узуну 21. Канча бөлмө ичи? 6 бөлмө. 6 бөлмө. 6 бөлмө. Тетиги коридорлоруңузду кошкондо андан деле көбөйүп кетсе керек. Көбөйүп кетет, ооба. Коридор бар. Ичкери кирели. Ичкерде сүйлөшөлү. Туугандар, Ош-Бишкек трассасынын боюнда 30 адырдан өткөндө Кайрагачтын жаңы конушунда негизги трассага 150 метрге жетип жетпеген жер тилкеси мына бул фундамент менен сатылат, туугандар. Бул жакта үйдүн артына жер калганбы алдыңкы соседте ага? Бу жерде 2 метр жерим бар. 2 метр жер. Уна киргенге. Уна киргенге, жеңил уна кирген 2 жер. Баратага жер бар экен. Подвалда бар бул фундаментте? Подвалы бар мына жайгашкан жакшы. Охо. Канча комнат подвал? Подвал 2 комната, мына биринчи комнатасы. Бул биринчи комната. Бир комната. Аркыңыздагы подвал экен да. Аны жогорудан чөй турган кылган окшойт элеңиз. Жүк кылабыз деп эмаган. Жердин түбүнө канча кирген фундамент ага? 40 сантиметр кирген астына. Машалла. Фундаментти карасаңыздар, туугандар. Фундаментти карасаңыздар, аябагандай сонун цементтер менен мощный кылып курган экен да. Бул жагын толтуруп коюп турсуз ичини. Я уже засыпка болуп толгон, бу жерге тепкич кылса болду. Лестница планында ушул жерде болот. Ушул жерде да мына. Түз эле лестница кылат экенсиздер. Ичкерки бөлмөлөрү бардыгы даяр экен. Стоячканы кыласыздарбы, паркет жыгач кыласыздарбы, аны карап көрөсүздөр. Ашкан шакалдыдан жайып койгон экенсиз да. Засыпка болуп турсун деп. Жүрүңүз, мен могул жерден лестница болгон жерден кире берейин, туугандар. Жогорку тарабынан да көрсөтөйүн. Мына бул 2 бөлмөнүн подвалын карасаңыздар. Кааласаңыздар ортосунан мына бул жерден өзүңүздөр ход ачып алсаңыздар да болот. Кааласаңыздар жогорудан түшө турсаңыздар дагы боло берет экен. Бир кыйла узун экен. Бир кыйлачы. Кенендигин караңыздар. Ой. Ичинде эмне деген гана нерсе сактабайсыздар. Артында канча жер калган ага фундаменттин? Артында 3 метр жер бар. 3 метр? Артында 3 метр жер. Аяктан эмне уналар киреби же жандыктар? Мал алга. Пот ташыганга жай коюлган арт жагынанчы. Артында 3 метр жер бар экен. Азыр көрсөтөм, туугандар. Мына 2 бөлмөнү көрдүңүздөр. Подвал экен, даяр экен. Сырас кааласаңыздар монолит коясыздар, кааласаңыздар плита, кааласаңыздар жыгач экен да. Жүрүңүз. Коридордун бул узун турасы канча болду ага? Манагы 21 метр коридордун. Бuyog'i 3 metr. 3 metr. 2,5 metrda почти. Uzundan koridor var ekan, G formada ekan koridor. Koridor aябай кенен экен. Мына алдына пластик терезени койгон болсо, мына чайты ачылган күндө кышындаса, мазза болсо керек. Бала чакач. Жакканга жакшы. Бул жаңыз дагы бир бөлмө.
3-cü bölme eкен, 4-cü bölme, 5-ci bölme eкен. Tetigi 2 bölme çoğun eкен, ha? Çoğun aldı. Uzun turalar kança oldu anın? Uzunları 5'e 3,5, bunda turası 3,5 metre. Bardığını kıçı. Aha. Uzunu 5, 4, 6 arttırdı da mı? Mına sizler görüp turgan bölmelerdin barının turası 3,5 eкен. Al эми uzundары mına подвал боло турган bölmөнүкө где-то 7-8 экен. Андан ары кете берет экенсиздер. 3, 4, 5, 6, 7ге чейин узунучу. Бөлмөнү көрдүңүздөр. Коридорду кошкондо 6-7 бөлмө кылсаңыздар да болот экен. Негизгиси бул фундаменттин артында 3 метр жер дагы ташталыптыр. Мал сал киргизгенге уна чөп чарды артынан киргизсеңиздер болот экен. Мен акырын жогору чыгайынчы. Аба душту деле каалаган жерине кылып алса болот экен. Кааласа мына көнөдө да кылса болот. Кааласа коридорго деңиз. Кааласа коридорго кылса болот. Эми ал өзү алган адам өзү эме кылат да. Жасайт. Аябай мощный кылган экенсиз ага. Мен пулум болсо алат элем, ушунусу. Жактыбы? Зор экен да. Бул жагы Ош Бишкекке кетесиздер, кааласаңыздар Ошко жүрөсүздөр. 30 адырга бир 2-3 мүнөттө жетебизби? Жөн эле. Тетик адырды ачсак болду да, 30 адыр. Мына ушундай туугандар. Тетик арканы көрүп атасыздарбы? Тойчунун аркасы КамАЗ кетип аткан жолчу. Түз эле бир аз жүрсөңүздөр, мектепке барасыздар, садикке барасыздар, сос объекттерге барасыздар. Ал жак сиздерге ыңгайлуу эмес болгон болсо, 30 адырга түз эле 100 метр жүрүп, маршрут менен түшсөңүздөр дагы боло берет экен. Мына бул шагал таштар кимден, аба? Бул да меники. Калабы ушул жерде? Ошол жерде калат эми бул. Сиз айткан сумманын ичинде калабы? Калат. Бул эми баягы малкана салам дегенде акет ток. Ким алса дагы бир бешенеси бар адам алат экен да, аба. Тетиги ташыңыз деле азырды 5000ден жогору, 10.000ге чейин. 7000 төктүргөн. 7000денби? Ама шагалды караңыздар. Бир КамАЗ шагал таш бар экен. Сиздер мал сарай салам десеңиздер, 3 очок кылам десеңиздер, жана башка курулуш кылам десеңиздер, даяр экен да. Дап даяр экен. Келесиздер, сразу дуалды баштайсыздар, бул жагына фундаментти куясыздар. Граница тетиги фундаменттен бага? Казык бар экен. Көрүп турасыздар. Казыктан, көк казыктан эсептейт экенсиздер. Бул жагы жогорку тарапка 20 метр. Дап даяр. Өлчөштүн кереги жок. Казыктар кагылган. Госрегистрден текшерилип бардыгы. Документ кимдин атында? Документ менин атымда. Сиздин атыңызда. Андан эч проблема болбойт. Кызыл китеп даяр, бар жок даяр. Дап даяр экен да. Только куруш керек, жашаш керек. Суу кандай болду, аба? Суу эми бул жерден поливной сууду шланга менен алып келишимдер. Тетиги жерде бар, канал бар да. Катта канал бар. Чоң канал бар, ылдыйга бир аз түшсөңүздөр, андан бери шлангалар ташталыптыр. Бактарды көрүп атасыздарбы? Соседтер бак кылып, ушул жерде кадимкидей эле чакан дыйканчылыкты эле уюштуруп коюшуптур. Демек агын суудан проблема жок. Аны көрдүңүздөр, билдиңиздер. Свет келиптир. Таза суучу? Таза суусу да бар. Ташталганбы, келгенби? Мына жолдорго, светке, сууга деген акчалар төлөнгөнбү аба? Светке акчасын төлөгөнмүн. Бардыгы берилген. Төлөнгөн. Сон. Аябай сонун жерде жайгаштык. Айыл башчысы бар, ошо билет. Ошо төлөгөнбүз акчасын. Жакшы. Жүрүңүзчү аба. Экөөбүз ар жүрөлү. Шагалды, бир КамАЗ шагалды жай жүргөн окшош бул жерге. Ашып калгандан жайгамда. Мощный экен. Тетик үйдү көрүп атасыздарбы? Алдын ошондой кылып пластик терезелерди койгон болсоңуздар, ойбо, бул үйдүн коридору аябай мощный болгондой. Таш, шагал, үйдүн ичкерки тарабы курулуш кылам десеңиздер, жер кеңири, туугандар. Кааласаңыздар 2 этаж сарай, кааласаңыздар 1 этаж дегендейчи. Соседтер бул жага келиптир. Сиздер калыпсыздар. Аба. Сос объекти айттык. Маршруттар эми бул жерде круглосуточно. Аны айтпасам деле болот. Тынымсыз. Тойчуга жетпейсиздер, Кайрагачтын жан конушу. Ортодо. Жолго аябай ыңгайлуу экен да. Негизги трассанын боюнда болгон деле анча эмес. Жанагы чоң унаалардын үнү угулат го. Сиздики 6-чы үй экен. Түз эле. 50 метр, 100 метр. Шум жок да. Шум жок. Басын айтыңызчы аба. Мындай жөндүрөк кылып айтыңыз клиенттерге. Эми мындайча долларга чакканда $18.000 болот. $18.000. Кеми барбы анын? Түшүп бересиз. Түшүп берем анан. $18.000 туугандар, кеми бар. Аны сомго чаксаңыздар, где-то 1,5 миллион болот. Андан ары берисиз дегендей кеми бар экен негизгисиче. Жер үйдө жашайм дегендер, үй салам дегендер, мына бул фундамент менен турган 8 сотук жерди сиздерге 100% кепилдик менен сунуштайм. Даяр экен. Страшкага даяр, фундаменттери дап даяр, мощный курулуптур, подвалдары менен 2 бөлмө. Канча жыл болду эле фундаментке ага?
2 yıl oldu kuyulganına. 2 жыл? Oo. Күчүндө экен да. Küçünde adresa. Раса дуалды баштай турган күчүндө экен. Келе бересиздер. Тетиги экрандагы номерди көрүп атасыздарбы? Чаласыздар, келесиздер, аласыздар. Акчасын деле абам жакшы эле кылып айтты болуш керек. 18 000 доллар кеми бар. 1,5 миллион сом кеми бар. Чала бересиздер. Аба, мен кайттым. Рахмат. Сатып алыңыз. Амандыкта жолугушканча. Рахмат, рахмат. Тез сатып алып.